Assalamu alaikum dostlar. Бүгүн биз сиздер менен чебуреки жасайбыз. Ал үчүн бизге un, фарш, пияз, кайнак суу жана ар кандай татымалдар, туз жана өсүмдүк майы керектелет. Андан соң биз камыр жууруп алышыбыз керек. Тузубузду салып, кайнак суудан куюп, камыр жуурабыз. Бул жерде бизде сөзсүз түрдө кайнак суу болушу керек. Андан соң биз 2 аш кашык өсүмдүк майдан куюп, жакшылап камыр ыйлап алабыз. Бизде бул жерде аябагандай жумшак да эмес, аябагандай катуу да эмес, орточо камыр болушу керек. Пакетке салып, биз тыныктырып кое турабыз. Бул жерде мен эт менен пиязды мясорубкадан өткөрүп алдым. Татымына жараша туз кошуп, жана кара мурч, кызыл мурч, универсал кошуп алдым. Бул жерде менде суу, муздак суу 110 грамм баарын кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Бизде ушундай жакшылап аралаштырганда биздин этибиз сонун болуп бышып чыгат. Бизде ушундай суу кошкон соң жакшылап аралаштырсак, бизде ушундай эттерибиз жеңил бышкандай болуп калат. Эми биз ушундай жакшылап аралаштырып алабыз. Андан соң биз камырыбызды алып, өзүбүз каалагандай бөлүктөргө бөлүп алабыз. Бул жерде болгону биз жука кылып жайышыбыз керек. Камырыбызды биз бул жерде жука кылып жайып алабыз. Фарштан салып, ушундай видеодо көрүп тургандай тегиз кылып жайып алабыз. Бул жерде биз жакшылап бекитебиз, себеби ачылып кетпегидей болуп. Андан соң жакшылап бекиткен соң четтерин вилка менен коздоп коебуз. Бул жерде биздин майыбыз ысык болушу керек, бирок аябагандай кызып кетпеши керек. Сөзсүз түрдө биз орточо отто бышырабыз.
сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Чындыгында даамы аябагандай сонун болду. Ошон үчүн сиздерде жасап көрүүнү сунуштаймын. Эгерде видео жаккан болсо досторуңуздар менен бөлүшкөндү, каналыма катталганды, лайк басканды, комментарий жазганды унутпаңыздар.